Энергия булактарын үнөмдүү пайдалануу маселеси болочок окумуштууларды дагы ойлондуруп келет. Алтын түйүн Республикалык Балдар инженердик академиясында биз 21 кылымдын интеллектуалдарыбыз аттуу эл аралык сынак өтүп, анда ысык даам аттуу долбоор калыстар тобунун чоң кызыгуусун жаратты. 13 жаштагы өспүрүмдөр тобу электрдин жардамы менен жок иштей турган экологиялык мультиватор ойлоп табышкан. А контейнер закрывается или как? Слышите, дети, как шипит? Не пахнет еще, да, что разогревает? Ехал с папой в дачу, чтобы белить деревья. Мен атам менен бактарды акиташ менен сырдап жүргөм. Аны сууга аралаштырганда ысык буу чыкканын көрүп, эмне үчүн бул энергияны пайдаланса болбойт деген максат койдум. Вот я подумал и начал искать информацию об извести и понял то, что он может нагреться до 97 градусов с контактом с водой. Ысык даамдын технологиясы алгач ирет машакаттуу көрүнгөнү менен экологиялык жактан таза. Электр энергиясынын ордуна кадимки акиташ менен суу пайдаланылат. Аны чоң идишке салып суу куйганда ортого салынган казан заматта кайнап чыгат. Бул долбоордун үстүндө 3 өспүрүм иштеди. Его выделяемый пар не несет никакого вреда экологии. Акиташ менен сууну аралаштырганда абага зыян заттар чыгарылбайт. Экологиялык жактан таза. Ысык даам тоо ташты жакшы көргөн туристтер, чабандар жана чек арачылар үчүн керектүү оокат. Жаан чачында отту тутандыруу кыйынчылыктарды жаратат. Андан көрө экологиялык мультиватордун жардамына кайрылганы оң. Экология жактан таза, абаны бузбайт. Бул деген канча деген адамдарга керектүү оокат болуп да эсептелет. Эң эле биздин Кыргызстанга эң эле керектүү оокаттардын бири болот да. Экологиялык мультиватор калыстар тобунун колдоосун таап, сынактын жарым финалына өттү. Кичинекей окумуштуулар долбоорду мындан да жакшыртып, элге кеңири таратсак деген ойлору менен бөлүштү. Ал эми кыргызстандык окумуштуу Владимир Рыжков ойлоп тапкан жабдуусу Кыргызстанда кеңири колдонууга өтүп, четинен эмгегинин үзүрүн көрүп жаткан маалы. Сүзүү боюнча болочок чемпиондорду даярдоого багытталган Дельфин спорт комплексинде энергияны үнөмдөөчү жаңы система орнотулуп, 2 жылдан бери кынтыксыз иштеп келет. Бул ТТС системасы аябай жакшы экен, үнөмдүү экен. 5 мүнөттө, 7 мүнөттө сууну ысытып берет бизге. Сууну ысытып берген биякта өзүнүн бир мындай айтканда өзүнүн бир машакаты бар. Пар менен келет, сууну пар келет. Пар менен келгенде ТТСтен суу ысып, анан суу бакка түшүп, анан бактан ысык суу менен муздак суу чабышылып, анан ысык суу душка берилет. Муна карагылачы, бул эң чоң ТТС. 2 бассейнде 1000 тонналык сууну ысытканга кубаты жетет. Буга чейин мында эски жылыткычтар иштеп келген. Алар ысык сууну топтоп бөлүштүрүү кыйынга туруп, ысык суу берүү үзгүлтүккө учурап турган. ТТС менен мындай кыйынчылыктар жоюлду. Этот бассейн за счет теплообменников разогревался 2-3 суток. Этот аппарат позволяет разогревать этот же объем воды за 10 часов. Бассейндеги жылуу суунун температурасын дайыма бир температурада кармап туруш үчүн жер төлөдөгү бул аппараттар күнү түнү иштеп турат. Ичи кадимки мончодогудай ысык. Башкы инженердин айтымында буга чейин бир дагы тасма топ бул жайды тарткан эмес. Ысык тапка баары эле чыдай бербейт. У него коэффициент теплопередачи порядка 99,5%. Трансзвуковой турбинный смеситель, кыскача атаганда ТТС аппараты, аталышы кыйын болгон менен иштөө механизми өтө жөнөкөй. Бул түтүктүн капталынан ысык буу берилет. Астына муздак сууга кошулган. Экөөнүн аралашмасынан ысык суу чыгып турат. Мында ысык суу тез арада ысып, энергия үнөмдөлөт. Ошондой эле ысык суунун температурасын көзөмөлдөө да оңой. Владимир Рыжков ойлоп тапкан аппараттын уникалдуулугу мына ушунда. 18 лет назад Пайдалуу жылуулук берүүнүн коэффициенти деген болот. Бул жагынан алганда ТТС системасы 99%га чейин пайдалуу жылуулукту камсыздап берет. Эски системада жылуулук берүүдөгү жоготуулар 50%га чейин чыгып кетет. не требуется много дополнительных финансов. Ойлоп табуучунун айтымында ТТСтин баасы да арзан 290 000 сом турат. Бул акчаны ири мекемелер 2 айда актай алат. Эми ортолук эсеби биз 5 счетчик иштегенде бир 300 000 төлөчүбүз айына. Буга чейин. Азыр болсо мына биз тиги счетчикти коюп ТТС менен эсептеп күндө проверка кылганда ашып кетсе 170 000ден 200 000ге дер чыгып атат. Эми бир 50 000 60 000ге бир 30% 20%ке экономный болот экен.
Владимир Рыжков бул системаны 2000 жылдары ойлоп таап, ошол эле мезгилде Казакстандын Актау шаарынын борбордук жылытуу тутумуна орноткон. Энергия үнөмдөөчү технология ийгилик менен коштолгондон кийин Бишкектин мекемелери да кызыга башташкан. Бишкектин жылуулук электр борборуна кошулбаган кичи райондорду жылытуу от казандарынын баары учурда ТТС аркылуу жылуулук берүүгө өтүп жатат. В отношении новых котлов, Жепте жаңы агрегаттар ишке кирди. Алар бөлүп чыгарган буу жөн эле текке кетип жатат. Ошол бууну ТТСке туташтырып, Бишкектин түштүк батышын толугу менен жылуу суу менен камсыздасак болот. Эл аны сатып алмак, мамлекет киреше тапмак. а если мы это переправим туда, ее будут покупать. Владимир Рыжков электр үнөмдөөчү аппараттын мүмкүнчүлүктөрүн мындан да эффективдүү пайдаланса болорун айтат. Деги эле Кыргызстандагы туруктуу энергияны каржылоо программалары аркылуу өлкөнүн аймактарындагы мекеме турак жайларга жылуулук берүүнүн жаңы технологияларын жайылтуу керектигин белгилейт. Асель Акматалиева, Кудурат Ташмурзаев, События, Бишкек, РТВ Медиа.